Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары, анын ичинде биздин Сверлов районунун тургундары. Мен атым Чыңгыз Сапарбаев, азыркы Сверлов району боюнча бир мандаттуу округ боюнча талапкермин. Биз сиздер менен тааныш элекпиз. Анын себеби мен кандайдыр бир саясий күчтөр менен, кандайдыр бир партиялык күчтөр менен буга чейин таптакыр байланышым жок болгонуна байланыштуу. Мен биринчи жолу болуп саясий аренага чыгып атамын. Урматтуу шайлоочулар, урматтуу тургундар. Сиздер мага чейин деле көптөгөн миңдеген программаларды окуп келдиңиздер. Окуп, көрүп да келдиңиздер. Анын ичинде көптөгөн миңдеген аткарылбаган убадалар, аткарылбаган программаларды менден дагы жакшы билесиздер. Урматтуу шайлоочулар, ошоларды эске алып, мен жана менин командам менен иштей турган так түшүнүктүү программа иштеп чыктык. Анын негизги өзөгү болуп, бул саясий наказ түшүнүгүн биринчи ирет болуп киргизип атабыз. Саясий наказ дегенде бул ар бир конуштан болгон көйгөйлөр, ар бир конуштан болгон проблемаларды биз наказ түрүндө программабызга киргизели деп атабыз. Менин өтүп калсам буйруса, жеке интернет баракчамда ошол ар бир райондун проблемалары, бул проблемалар белгилүү. Бул дренаждык системанын жасалбаганы, канализациянын жасалбагандары, соц тармагында парктардын кылынбаганы. Биз ошоларды ар бир конуш боюнча бирден, бир жылда бир проект гана кылалы. Бир жылда орчундуу көйгөйлөрдү 35 жылдан бери кылынбай келатканды бир-бирден ар бир конуштан киргизели. Анын астында убак мөөнөтү, аткарылуучу убак мөөнөтүнө чейин иштеп чыгып, ошолардын үстүндө иштейли. Бир жылда 10 долбоорду аткаралы. Ошондо жыл өткөн сайын, ар жылы буйруса биз чоң жетишкендиктерге жетебиз деп үмүттөнөмүн. Биздин программабыздын дагы бир негизги өзөгү болгон жогорку кеңеште силердин үнүңүздөр болуп, силердин өкүлүңүздөр болуп, кесипкөйлөр квотасын киргизели деп атабыз. Кесипкөйлөр квотасы дегенде жогорку кеңеште колунда бар. Бир кандайдыр бир олигархиялык бир клубка айланбашы зарыл. Кесипкөйлөр квотасы дегенде партиялык болобу, бир мандаттык болобу, кесипкөйлөр келсин деген үмүттөбүз. Бизнестен, укук коргоо органдарынан, медицинадан жана мугалимдер тарабынан дагы бирден кесипкөй адамдар келиши зарыл. Ошондо гана жогорку кеңешибиз кейпи өзгөрүп, Кыргызстаныбыз алдыга жылат деген ишеничтемин. Урматтуу кыргызстандыктар, акыркы жылдары үй бүлөлүк зомбулук орчундуу маселе болуп бара жатканы сиздерге да белгилүү. Ошондон улам биз салтанат мыйзамын Кыргызстандын да киргизели деп атабыз. Мындан сырткары, албетте экономикалык өсүү, экономикалык платформа да бар. Экономикалык платформа дегенде азыр түздөн түз болгон базар экономикасы, базарчылыкка берилбей, өндүрүштөрдү биз көтөрүшүбүз керек. Өндүрүштөрдү көтөрүшүбүз керек дегенде, буга чейин бир дагы өкмөт өндүрүштүн өнүгүүсү боюнча картасын жана жолун ойлоп программа сыяктуу киргизишкен эмес. Балыкчы, Кочкор ата, Кара Балта, Ош жана Баткен аймактарында өндүрүш картасын киргизип, өндүрүштү өнүктүрүшүбүз керек. Өндүрүштү гана өнүктүргөн соң биз экономикалык, геополитикалык алдыга жылыштар болот деп ишенемин. Урматтуу шайлоочулар, соц тармагындагы иштеген кызматкерлердин дагы орду аябай чоң. Алардын ичинде мугалимдердин, медициналык кызматкерлердин жана укук коргоо кызматкерлеринин акча майынасын жана
мамлекеттен болгон гарантияларын биз мыйзам түрүндө иштеп чыгып, алардын кесибин дагы деле алдыга жылдырышыбыз зарыл. Урматтуу шайлоочулар, биз өзүңүздөр көргөнүңүздөрдөй эле райондун деңгээлинде чоң маселелерди саясий наказ боюнча иштөөгө үмүттөнөбүз, алдыга жылабыз. Бирок андан сырткары мамлекеттин деңгээлинде дагы биз чоң программаларды иштеп чыгышыбыз керек. Айтылгандардан сырткары дагы биз программабызда кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча дагы программабызды айтып кетким келет. Азыркы интернет, мультимедиянын жана башка мамлекеттердин тилдеринде болгон программалардын өнүгүп келгени кыргыз тилине залакасын тийгизип атат. Урматтуу шайлоочулар, урматтуу кыргызстандыктар, биздин программабызды колдоп, кыргыз тилини чогуу өнүктүрөлү. Кыргыз тилин коомдо, базарда, жумушубузда бүт жерде колдонуучу тил катары киргизели, аны чогуу кылайлы. Урматтуу шайлоочулар, билемин, көйгөйүңүздөрдү да билемин. Ошолардын үстүндө чогуу иш алып баралы. Жергиликтүү бийлик менен, сиздер менен чогуу иш алып баралы. Шайлоонун алдында айткан сөздөр келип чыгат. Чыңгыз ким? Чыңгыз кайдан келди деген. Ошол инсандарга, негизи эле кыргызстандыктарга жооп. Чыңгыз жаңы кыргыз. Чыңгыз кесипкөй кыргыз. Чыңгыз биларман кыргыз. Чыңгыз таза кыргыз. Мага, урматтуу шайлоочулар, 30-июнда добушуңуздарды бериңиздерди суранамын. Шайлоого өз милдеттериңиздерди аткарып, келип бериңиздерди суранамын. Урматтуу шайлоочулар, келиңиздер. Чогуу жогорку кеңеште мен, жергиликтүү бийлик менен жана сиз биздин райондо, биздин конушта болуп аткан бүт көйгөйлөрдү чогуу чечели. Алардын үстүндө чечүүчү биздин тажрыйбабыз дагы, билимибиз дагы жетиштүү. Келгиле чогуу иш алып баралы.